DVV International уюму Кыргызстанда 2002 жылдан бери иштеп келет. Аталган уюмдун Борбор Азия жана Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө 20 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта DVV International уюму мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар менен бирдикте Кыргыз Республикасында чоңдорду окутуу боюнча долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып келет. Ошол эле туура жашоо образын түзүү, чыгармачылыкты өнүктүрүүдө, илим жаатында жана бир канча багытта иш алып барышат. Во-первых, надо сказать, что мы помогаем. Это не мы в первую очередь делаем, а наши кыргызские друзья. Биз биринчи кезекте кадрлардын билимин жогорулатууга жардам беребиз. Ошол эле туура жашоо образын түзүү боюнча чыгармачылыгын өнүктүрүүгө, илим жаатында жана башка көптөгөн багыттарда. Бул нерсе жарандардын жумуш менен камсыз болуусуна дагы жардам берет. Биз бир гана Кыргызстанда эмес, бир канча өлкөлөр менен кызматташып келебиз. Ну, это профессиональный. Жаңы иштелип чыккан билим берүү сунуштарынын темалары жарандык билим берүү болуп саналат. Анда мурда соттолгондорду коомго кайра социалдаштыруудан тартып, аялдардын, жаштардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын кеңейтүүгө чейинки сфераларды өзүнө камтыйт. Бул DVV International деген уюм жаш улууларга илим билим берүү борборлорун уюштурат да. Илим билим дегенде математика менен физика эмес, электрикти үйрөнсө болот экен, устачылыкка, ошол эле жанагындай көркөм өнөргө, жаңы технологияларга, швея тармагындагыларды окутат экен. Ошолордун баардыгына техникалык база түзүп берет экен, материалдык. Андан кийин кадрларды алып келип, ошолордун илим билим алышына шарт түзөт экен да. Мунун натыйжасында жергиликтүү аймактарда, ушундай деңгээлдерде жумуш рыногунда, эмгек рыногунда талап күчөйт экен да. Ал адамдар Россияга барабы же бул жакта калабы, турмушу дагы да тың болуп, өзүнүн өнөрү менен дагы жакшыраак жашап кеткенге мүмкүнчүлүк алат экен да. Ошол эле мезгилде кийинки муундарга бул билим алууга мотивация экен. Анткени 70 жашка чейин, 80 жашка чейин адамдар күн сайын барып билим алып атса программа боюнча, аны көргөн жаш балдар дагы ошо илим билимге болгон кызыгуусу күчөйт экен. Эң биринчиси жаш муунду үйрөтүш үчүн, жаш муунду окутуш үчүн улуу муун дагы өзү билимдүү болуш керек, өзү базовый жанагы эрежелерди билген, жанагы биздин Кыргыздарга тиешелүү адайп ахлак маселелеринде абдан бир компетенттүү болуш керек деген бир ой бар да. Мына ал үчүн өзүнөн өзү улуулар окуп калбайт, өзүнөн өзү маалыматтар алып калбайт. Ошол себептен мына биздин бүгүнкү биздин өнөктөштөрүбүз DVV International, KAOF уюмдар сыяктуу көптөгөн ушул сыяктуу иштерди жасап келип жатышат да. Биз мына жакын арада эле биз бир жумалык жаштар жумалыгын өткөрдүк. Чоңдорду окутуу жуму билимге басым жасаган. Мына анын алкагында Бишкекте абдан көп жумуштар болуп өттү, абдан көп иш чаралар болуп өттү бир жума бою. Ал эми бул уюмдун бирден бир бизге кызматташууга кызыктар болгон багытыбыз эмне аймактарда түз жумуштарды жүргүзүп келишет да. Ошон үчүн биз өнөктөш катары бүгүн колдоп бүгүнкү иш чарага келдик. Аталган уюм чоңдорго билим берүү мекемелеринин жана алардын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатууга жардам берип, өлкөдө кадрлардын сапатын жакшыртууга салым кошууда. Нурзада Тыналкызы, Эсенбек Үсөнов, СТВ.